Тугандар, мына ошол таксопарк боюнча видеолордун баарын эле жалкоолор жазабы же иштебегендер жазабы же жөн эле ушул таксиден кабары жок адамдар жазабы. Мынча табыш нереально дейт. Мына эки комфорт, эки эконом турат. Экономдон баштайлык. Жүрүңүздөр туугандар. Ырыс алдыда иштешет булар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ассалам. Валейкум ассалам. Жакшы, шүгүр. Иштериңиз болуп атабы? Шүгүр болуп атат секи. Реальный көргөзөлүк таксометрден канча саат иштейсиз? Күнүнө 12-14 сааттан иштейм. 12-14 сааттан иштейбиз. Таксометрге киреликчи. Таксометр за сегодня неделя. Телефон кандай телефон? Таксиге негизи Таксиге главный Android. Телефондор жакпайт дейт. Android болсо болду. Главный иштей берет Android. Навигатор кандай иштеп атат центрде? Навигатор центрде дагы деле ошол эме болуп атат. Түптөп Түптөп нары бери секирип. Так, мынакей. За неделя. Беринчи. Мына караңыздар. Агам бүгүн 4,5 миң иштептир. Кече 5900, мурдагы күнү 9500, 19-unda 7200. За месяцке бир киреликчи, мына 187 миң жабапсыз. Арендадасызбы же выкупта өзүңүздүкү? Уже бул выкупта уже ырыс алды ынтымактан машина алып уже чыгарып алганбыз уже. Азыр машина өзүбүздүкү. Азыр өзүбүзгө өзүбүз иштеп атабыз. Таза калтат тең. Таза өзүбүзгө калып атат азыр. Кандай болду? Жакшы эле ырыс алдын условиялары? Кудайга шүгүр жакшы бар да устраивает. Кия чыкканда алган экенсиз да сиз, Азыр черилер чыгып баштады. Машина ушул машина алып калдыңарбы? Ушул машинаны алганбыз, Kia Rio'ну. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мына иштегендер иштеп атыптыр. Караңыздар. Кандайсыз? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, тынчсызбы? Тынчпыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кандай болуп атат сизде жумуш? Жумуш Сизде бир аз кымбатыраак, тарифтер. Тарифтер комфорт класс. Комфорт класс. Так. День мына күнүмдүк. Жана ошо күнөөлөр. Пример. Иште албай комментарий жазгандардан окшойсуз дагы, Кече 3200. Жумуштан кийин иштейм да, основном 3 саат, 4 саат. 7ден бери 10-11ге чейин иштейм. Ошонун көрсөткүчтөрү да. Месяцке эле өтөлүкчү. Месяцке. Бисмилла. Оба, болду. Ишиңизге ийгилик. Болду, мен түшүнүп калдым. Ассаламу алейкум. Тынчсызбы? Иштериңиз жакшы? Жакшы өзүңүздөр. Таксометрден көргөзүп беребизби? Канча иштеп атасыз? Жумуштар кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр болуп атат. Таксиде иштегендерге кандай сунуш бересиз? Иштеш керек. Иштеш керек дейсиз. Любой жумуштун ишин чыгарыш керек, иштеш керек, результат кылыш керек. Активный болсоңуз түшүп калыптыр. Активность түшүп калган, комфортун болтонуп пока. Эми ачпай элемин, азыр көтөрүлүп калган эми рейтинг. Азыр эконом менен жүрөм. А так машина комфорт. За месяцке кириңчи. За месяцке кирейинби? Мына караңыздар. Бүгүн күнгө чейинки мына 22-сине чейин. Мына сиз айдын аягына чейин иштейсиз, Айдын иштейм. Мына 200дөн почти ылдый жаппапсыз буга чейин. Могу жерде бирөө эле болбосо. 245 миң дейт. Эконом менен. Экономбу азыр? Эконом. Экономбу. 2 айдан бери эконом менен. Мына кетиш креслоңуз барбы? Жок. Только эконом. Мына жигиттер, караңыздар. Бунун эми канчасы расход болот? Мындай таза эсептеп бериңчи азыр. Примерно. Таза эсептегенде өзүмө 120-130 калат да. Тазасы, бензинден сырткары, Ооба. парктан башка-башкадан, жеген ичкенден. Ооба. Мына ишиңизге ийгилик. Экономдо иш кылгандар акчаны табаптыр мына. Шкода да кагабыз өтөлүкчү. Мына реальный болсун деп мына ачык айкын көргөзүп атат агаларым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Алхамдулилlah, жакшы. Сизде кандай болуп атат жумуш? Бизде алхамдулилlah чыксак эле иш бар да. Чыксак эле иш бар. Эми иштеген келгенден кийин иштеш керек. Свободный график тең. Каалаган убакыт. Өзүң хозяинсың, өзүң начальниксиң. Аласың, түшүрөсүң, түшө берем акчаң чөнтөгүңдө. Вот. Мен жакында эле келгем. Ошондо Кыргызстанданбы? 2,5-15 күн иштегенде 147 миң, экинчи ай толук иштедим 223 көргөзүп миң. болуп, мына. Муну караңыз.
Кыргызстандан эмне келдиңиз? 2,5 ай болду. Ошо келген 15 күн иштегем, 147 миң. Экинчи ай 223 224 ошондой. Бул ай эми бул чисто эконом, мында комфорт жок, потому что машина эски. Ошол. Кыргызстанда акча таба албай, мисалы Москвага барып иштесем болобу, таксиге чыгып иштей аламбы дегендерге кандай сунуш бересиз сиз? Эгер машинаны жакшы минсе, любой стройкадан такси жакшы. Самое главное, таза жүрөсүң, каалаган ишиңди кыласың, задержка деген нерсе жок, кидала деген нерсе жок. Айдайсың, ошол 8 саат, 10 саат иштейсиң, өл дегенде 5 миң бар. Бул негизи акыркы учурларда ДТПлардан көбөйдү да. Өзүңүз деле көрүп аткан болсоңуз керек. Бир 4 ДТПнын бири экөөсү ошо кыргыздар катышкан ДТП. Ошого айттым да, эгер өзүгө уверен болсо, любой башка жумушта такси жакшы, лично мен үчүн. Негизи канча саат иштесе ушундай тапса болот? 8 саат, 10 саат. 8 саат, 10 саат. Биздикилер баягы уктабай иштейм деп катуу рисковать этип, анан ДТПлар көбөйдү да азыр. Жок, олар да болот. Допустим, катуу иштебей 15 миң иштеп коет да. Эртеси күн же либо ишке чыкпай коет, же уктап калды ДТП болот. Лучше ошол 7 миң, 8 миң, край 9 миң да примерно. Самый минимальный 6 миң иштеп, смело кирбес алып, футбол ойноп, ошентип иштесе болот. Ишиңиз ийгилик, тынч болуңуз. Мына. Жанагы айткан машиналар мына туугандар, пробегтери кандай буларды? Пробегтер ошо где-то 10 миң тегерегинде да. 10 миң тегерегинде. Келер бар, бир 2 миң да бар. Жаңы чыккандары. Арендага канчадан болуп калат ошондо булар? Арендага ушу комфорт класска кирет бул машиналар 2500дөн болуп атат да. 2500. 2500. Мына. Комплектациялары өтө терс экен, а? Комплектация почти полный десек болот. Бир гана ушу 360 градус камера жетпейт, калган мүтөлө бар да. Канча штук бар азыр сизде машинадан? Бош машиналардан азыр 10 бар. 10 машина бар комфорт. Эконом жок экен, значит, азыр, а? Эконом бош машинадан азыр бирөө эле калды. Бирөө эле калды. Линияда бүт элечи экономдор. Жакшы. Караңыздар, булардын жылдары 2022 23бү? 2023 булар. 23. 22 да бар, 23 да бар, булар 23 да. Нолар 0 пробег, айдалып эле азыр мынакей. 0 пробег. Жаңы чыкты, машина жумушка даяр болуп турат да. Бизден алат, бренд чаптайт, өзүнүн бренд кылган жери бар. Баары эле жакын ошо экен, чаптап туруп эле болду, жумушка чыгып кетет да. Таза машина, эч ким айдалып элек да. Мына ушундай туугандар. Эгер көзүңүздөр жеткен болсо, чалыңыздар, арендага алып миниңиздер, вукупка алып миниңиздер, мына коркпостон жумушту кылыңыздар, акчаны кылыңыздар дегенде баягы ошол питойлисте канча саат берилген болсо ошону эле иштеп, анан убагында уктап, убагында иштесек, Кудай кааласа баары жакшы болот. Биздикилер ошол агаларым айткандай эле рисковать этип, көп иштеп коюп, эртеси күнү жумушка чыкпай коюп, же болбосо ошол уктап калып бир нерселер болуп эле ДТПлар көбөйдү. Абайлаңыздар, сак болуңуздар. Өзүңүздөрдү этият кылыңыздар дегендей тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Сиз дагы ишиңизге ийгилик. Кудай кааласа элдин кызматында боло бериңиздер, Кудай кааласа. Канча деген адамдар ыраазычылыгын айтат. Азыр дагы айтыңыз, 2 камри мына укукка бүттү, документин алып кетти деп. Кандай бактылуу адамдар да, камрилер азыр көрүп го баасы кандай болуп атат. 5-6 миллион болот. Ал убакта 2 миллионго эле алышкан. Аябай сүйүнүп жүрүшөт мынакей, ыраазы болушупчу, убагында жакшы алып койгон. Айына эң камрилер 55 миңден төлөгөндөр бар эле да. 55 миң. Комплектациясы кандай аларды? Жакшы, средний комплектация. Полный деп айтпайын, средний да. Азыр канчага сатса болот? Примерно оюңуз. В данный время наличкага где-то 2,5 миллион нары кетет го дейм азыр. Чек жетип минип жүрөт мына. Болуп турганда, тынч болгула туугандар.